Ошол жерден өлтүрүп салышты. Бул кандай? Бул эмне болгон элбиз? Чыны өнүккөн эле экенбиз, аялга болгон мамиледен да көрсөтөлү. Урматтуу мени көрүп отургандар, мен ушул ойду сиздер менен бир топтон бери бөлүшөйүн деп жүргөм, бирок бүгүн ушу бышып жетилди окшойт. Анткени мындан бир топ мурда ушу интернет баракчалар азыр биздин баардык маалыматты алчу жайыбызга айланды. Ошол жерден биздин өлкөнүн эки тарабынан бирдей укмуштуу кабарды укканым белгилүү, баарыңыздар уккансыздар. Ошондо эки тоолуу райондор болуп эсептелет болуш керек. Аялдарын зөөкүрлүк менен өлтүрүп салгандар болду. Андан сырткары мына жакында дагы окудум, дагы бир райондон жаш эле жигит жаш келинчегин өлөсөлүү кылып, аны болсо ошол доктурга жетип калып, анан ошол аман калыптыр врачтардын күчү менен. Анан ошол нерсени дагы туугандары ошо барышып, эми камат үйесиңерби дегенге чейин барышыптыр да. Бунун өзү болбогон нерсе деп айтар элем. Эгерде биз илгертен айтабыз, аялдарды айтабыз, эне деп айтабыз, каныкей энебизден беркини баарын кеп салабыз, кандайча үй бүлөгө тирек болгондугун биз бирдей мамиле жасаганыбызды айтып келип жатабыз. Бирок жанагындай мыкаачылык менен көбүнчө ушу азгырыкка берилип, кызганчаактыкка берилип, ушул аял затынын өмүрүн кыйганга чейин барып атабыз. Бул эмне дегенди билдирет? Биз чындап эле өнүккөн цивилизациянын туу чокусун кездей бараткан элбизби? Же баягы эле сонун костюм кийип галстук таганганыбыз менен жапай эле эл бойдон калдык. Менин оюмча, мына ушул жерден өтө чоң проблемалар да турат, өтө чоң маселелер да турат. Мен түшүнөм, үй бүлөдө жашоо бир топ эле татаал. Өзгөчө аял менен эркектин бир үй бүлө куруп жашап кетүүсү татаал. Илгертен бекеринен казан аяк кагышат деп да айткан эмес. Казан аяк кагышып кетет. Баарыбыз да ошондой болгон. Кээде бири-бирибизге колубуз да көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Бирок мыкаачылык менен өлтүргөнгө жетүү эмне дегенди билдирет. Мына ушундай учурда кандай кылыш керек эле, урматтуу эркектер? Эгерде аял биздин көңүлүбүзгө жакпай баратса, биздин жинибизге тийип атса, аны менен жашагыбыз келгидей, аны өлтүрүп салып, өлөсөлүү кылбай этпей эле эркек катары чабаданды көтөрүп алып, кийимиңди алып алып, чыгып кетип, өзүбүздү жактырган, өзүбүз каалаган үй бүлөгө, каалаган аялга туш бололу анда. Же болбосо, мына мен ушул жерден Салижан Жигитов бабамды эстедим. Бизде ошо кыргыздарыбызды, биздин элди жакшысындачу, ийгилик каалачу, аны бир тобу түшүнчү, бир тобу түшүнбөй кетчү дегендей. Илгерки эле жетишкендиктерди айтпай, жөн эле баатырларыбыз бар деп даңазаланбай, бүгүнкү күнү мыктага жетели, бүгүнкү күнү өйдө кетели, мамлекетибизди бүгүнкү күнү оңдойлу деген ойлорду сонун айтчу. Мен дагы ошондой нерсени айткым келет. Чыныгы цивилизациядагы, чыныгы жогорку маданияттагы, чыныгы өсүп өнгөн эл экенибизди ушул аял затына болгон мамиле аркылуу билдиришибиз туура деп ойлойм. Анан аял заты дагы албетте, ал дагы ошол өзүнүн бизге болгон мамилесинде, эркекке болгон мамилесинде дагы дал ошондой кылып жооп бериши мүмкүн. Баягы дарыянын эки жээгиндей болушу керек деген маселени айтам. Анан ушул жерден дагы бир жолу кайталайм. Жанагынчалык зөөкүрлүккө барганы, адам өмүрүн кыйып салгандыгы мыйзамга да туура келбейт. Бизде ар түрдүү диндер бар деп айтып келебиз. Ошо кайсы диндин болбосун айтканына, алардын мындай койгон максаттарына да эч кандай туура келбейт. Мына ушул тууралуу мен сиздер менен ой бөлүшөйүн деген урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү татаал заманда, татаал үй бүлөлүк шартта аялга жинибиз келген учурда эмне кылышыбыз керек? Канткенде аларга кол көтөрбөй мамилебизди оңдошубуз керек деген ойду бөлүшкүм келет. Сиздерден дагы ушул сырты жөнөкөй көрүнгөнү менен бирок өтө татаал суроого жооп күтөмүн.